Кече 16 күнү Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында чыр чыгып, эки тараптуу пикир келишпестиктен атышуу болгон. Маалымат кылайык, тажик тарап биринчилерден болуп Кыргызстандын Максат айылындагы чек ара бекетин жана Баткен облусунун Лейлек районундагы убактылуу коюлган Сай чек ара бекетин аткылаган. Жаңжалдын чыгышына чек арага жакын жерде такталбаган аймакка тажик жарандары курулуш иштерин баштаганы себеп болгон. Натыйжада кыргыз тараптан 13 адам жабыркап, Бөрү атайын тоонун кызматкери прапорщик 1978-жылкы Равшан Муминов курман болду. Анын артынан жубайы 3 баласы жана карыган энеси калды. Учурда чырдын мындан ары ырбап кетпеши үчүн эки өлкөнүн тиешелүү органдары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кошумчалагандай, Тажикстан бир тараптуу негизде Кулунду автоунаа жолу көзөмөл өткөрүү жайында Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандарын өткөрүүнү убактылуу токтотту. Саламаттык сактоо министри билдиргендей, жабыркаган 10 адам Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна алынып келинди. Алардын ичинде 2 аял жана 1 жаш бала бар. Баткенге өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиев барышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков тиешелүү орган жетекчилери менен чек арада түзүлгөн абал боюнча жумушчу кеңешмесин өткөрдү. Мамлекет башчысы Баткен облусундагы чек ара участогунда чыр-чатак пайда болгондон баштап толук ыкчам маалымат алып турганын баса белгиледи. Кеңешменин катышуучулар Тажикстан тиешелүү мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр жөнүндө маалымат беришти. Ок атуучу куралды биринчи болуп тажик тарап колдонгону дагы бир жолу белгиленди. Сооронбай Жээнбеков мындан ары чыр-чатакты курчутпай, жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын баса белгиледи. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылынын тургундары менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Айылдын тургундары менен жолугушуу учурунда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев чек ара маселелерин чечүү жана чек арага жакын аймактагы айылдардын жашоочуларын колдоо мамлекет үчүн өзгөчө көзөмөлдөгү артыкчылыктуу маселе болуп саналарын белгиледи. Премьер-министр Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын атайын даярдыктагы Бөрү отрядынын аскер кызматкери Равшан Муминовдун аскердик милдетин аткарууда курман болгондугуна байланыштуу туугандарына жана жакындарына көңүл айтты. Чыңгыз Эшимбеков мурдагы ээлеген кызматтан бошотулуп, Кыргызстандын Катар мамлекетиндеги элчиси болуп дайындалды, деп билдирет президенттин аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Маалымат кылайык, тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Талас облусунда өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарына жалпысынан 150 ыктыярчы тартылды. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Көчмөндөр оюндарына 150 ыктыярчы тартылып, алардын 110-у Манас Ордо тарыхый комплексинде маданий иш-чараларга бөлүнгөн. Калган 40 ыктыярчы Газпром ден соолукту чыңдоо комплексине жардам көрсөтүүдө. Улуттук көчмөндөр оюндарынын ыктыярчыларды тандоодо чет тилин билүүсү, уюмдарда иштөө тажрыйбасы жана ири спорт иш-чарасын уюштуруу жөндөмү каралган. Келе жаткан дем алыш күнү Бишкекте эл аралык Run the Skill Road 2030 аталышындагы жарым марафон өтөт. Бул тууралуу эл аралык марафондун дирекциясы коомдук бирикмесинин башчысы Мелис Надыров билдирди. Иш-чара 22 күнү болуп өтөт. Марафонго 2000ден ашык адам катышат. Жарышка 3, 10, 21 чакырым жана таяк менен басуу каралган. Учурда 17 өлкөнүн жөгүлүктөрү билдирүү таштады. Байге фонду 504 000 сомду түзөт. Марафон түштүк магистралдагы Газпром спорт комплексинен башталып, спортчулар чыгыш тарапка Алматы көчөсүнүн карай чуркашат, дейт Надыров. 21 чакырым аралыкта жарышка жеңүүчү болгон адам 100 000 сом алса, күмүш байге ээсине 70 000, үчүнчү келген жөкүлүккө 50 000 сом берилет. Надыров белгилегендей, жарым марафонго 14 жаштан 65 жашка чейинки спортчулар жана андан улуу жаштагылар катыша алат. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жанында коштогонго бир кишини алып алса болот. Белгилей кетсек, Бишкекте уюштурулган алгачкы жарым марафон 2 жыл мурун өтүп, ага 15 өлкөдөн 1600 жөгүлүк катышкан. Былтыркы жылы жарым марафонго 23 өлкөдөн келген 1800 адам жарышка түшкөн. Бул жөө жарыш жалпы кыргызстандыктарды ушу спортко үгүттөө, спорт менен машыгууга чакыруу, биздин жарандарды ар бир жаран ушу жарышка чыгып, өзүнүн күчүн сынап көрүүгө чакырабыз. Талас облусунда өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарына Көкбөрү боюнча мелдешке 6 команда күч сынашты. Алгачкы оюнда Таластын улакчылары Нарын облусун 12-2 эсебинде утуп алган. Ал эми Ысык көлдүн командасы 9-2 эсебинде Жалал Абад облусун жеңип чыккан. Баткен облусунун курамасы Ош шаарын 6-5 эсебинде жеңип алды. Эскерте кетсек, улуттук көчмөндөр оюндары Талас шаарында 16-21 сентябрга чейин уланат.
Кыргызстандын футбол боюнча өспүрүм кыздар курамасы Өзбекстанда өткөн КАФА U15 Girls мелдешинде күмүш байгеле болушту. Бул тууралуу Кыз келиндер футбол ассоциациясынан билдиришти. Мелдеш кечээ 16 сентябрь күнү Ташкент шаарында жыйынтыкталган. Мелдештин жыйынтыгында Ирандын курамасы эң көп упай топтоп жарыштын жеңүүчүсү болгон. Кыргызстан 6 упай алып, экинчи орунга татыган, ал эми 3-орунду Тажикстандын командасы алган.